Мамлекеттик мекемелерде электр энергияны сарамжалдуу пайдалануу үчүн ар бир мамлекеттик имаратка энергопаспорт колдонууну сунуштап жатат. Энергетика өндүрүш комитети муну электр энергияда тартыштардын алдын алуу аракеттери катары түшүндүрүүдө. Бул теманын алкагында кененирээк маалымат алуу үчүн студияга энергетика өндүрүш комитетинин маалымат кызматынын өкүлү Рыспек Токтоналиевди чакырганбыз. Рыспек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Назик. Кош келипсиз биздин студияга. Кыргызстанда энергопаспортто киргизүүгө канчалык зарылчылык жаралды? Болгондо дагы бюджеттик мекемелерде гана бул паспорттун колдонулары айтылууда. Коомдо бул документти түшүнбөгөндөр ар кандай ойго барып жатышат. Негизи эле энергопаспорттун киргизүүнүн максаты эмне? Кененирээк ачыктап берсеңиз. Бул энергопаспорттун киргизгени эң чоң максаты бул сиз туура айткандай энергияны натыйжалуу үнөмдөө, кубаттылык, энерго кубаттылыкты туура колдонуу. Бул жыл сайын бизде билгендей энергия электричествоны, мисалы электричествоны алсак, жыл сайын 15%ка чейин жоготуулар болот. Мисалы прогноз боюнча бул жылы 3 миллиард киловатт электроэнергия дефицит болот. Анан өкмөт энергияны сарымжалдуу үнөмдөш үчүн бир нече кадамдарды жасады. Мисалы ошо бир кадамдын бири паспорт киргизүү. Бул паспортты мисалы имараттарга берилет. Ал паспортто бул имарат канча энергия колдонот, анан мисалы кышында канча, жайында канча. Андан тышкары бул эмелерди энергияны азайтканга, пайдаланууга азайтканга сунуштар берилет. Мисалы жыгач айнек болсо пластикалык айнектери алмаштырыла деп, мисалы или башка азыр көп ыкмалар бар энергияны сакташ үчүн. Ушул энергопаспорт киргизилген мамлекеттик ишканаларга эмнелер милдеттендирилет? Кандайдыр бир чектөөлөр болобу же артыкчылыктар каралабы? Эч кандай чектөөлөр болбойт. Бир гана сунуштар киргизилет. Мисалы мен айтып кеткендей айнектерди алмаштырыла же кондиционерди азайткыла коеме деп, ушундай мисалы же жакшыраак энергияны үнөмдөгөн аппаратураны колдонгула деп, анан эч кандай чектөөлөр киргизилбейт. Жеке колдонуучуларга дагы ушундай көзөмөл документи киргизилип калбайбы? Себеби өндүрүү цехтери, чакан ишканалар электр энергиясын мамлекеттик ишканаларга салыштырмалуу көп коротот эмеспи? Мен оюмча жеке ишканаларга деле киргизиш керек. Жакында өзгөртүүлөр, өкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди. Ошо бул буйрук эми жеке менчик ишканаларга да тиешелүү болуп калат. Бул дүйнөлүк практика. Мисалы Россияда эч эле киргизилген энергопаспорттор. Аякта Минэнерго деген министрлик бар. Ошолор эч эле киргизген. Бизге дагы бул аябай зарыл деп ойлойм. Анткени жыл сайын энергия колдонуу көбөйүп атат. Анан биз импорт, чет өлкөдөн импорт алынган энергия кубаттуулар кымбаттап атат. Анын баарысын сакташ үчүн акча, биринчиден акчаны үнөмдөш үчүн биз энергияны натыйжалуу туура үнөмдөшүбүз керек. Шу каржылык жагын сурайын деп атам. Энергопаспорт бере турган мекеме бул кандайдыр бир каржылыктар акысыз болобу берилген эмес? Ал же төлөнөбү ар бир энергопаспорт үчүн? Ар бир мекеме төлөп сатып алабы? Ал ыкманы такташ керек экен. Бул өкмөттүн долбоорун даярдаган адистерден. Бул жаңы эле кол коюлду бул долбоорго. Бул өкмөт тарабынан жаңы эле коюлду. Жогорку кеңешке киргизилди. Бул биринчи окумдан дагы өтө элек, эми комитеттер каралып атат бул долбоорду. Сиз кандай ойлойсуз, коомдо бул документти туура эле кабыл алышабы? Мен оюмча туура түшүндүрүү иштерди жүргүзсө, биздин эл туура эле түшүнөт бул керектүү кадамыбызды.
Маегизге рахмат. Энергопаспорт жана аны коомго болгон пайдасы тууралуу биздин энергетика өндүрүш комитетинин маалымат кызматынын өкүлү Рысбек Токтоналиев менен маектештик.